Hiç gelebilirsin. Biz futbola barbaç bir şey dökmeyiz. Ama kara kaçaklarında son kara balık olsun. Bitse kapitan tigi 6. nomerdeki kız kadar. Nura öyle adı. Bir tek şey yapmamış. Ayemi. Oldu? Res bir kişi. Bir. Oh. Protokol geliyor. Geçen protokol mu? Get yok. Кутман күн айрымдар үчүн кутман таң. Ассаламу алейкум, ардактуу футбол көрөрмандары. Кайрадан сиздердин назарыңыздарды Ош шаарындагы Каганат футболдук клубунун таласында жайгашкан ушул талаада бүгүн футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу U15 жашка чейинки кыздар арасында өтүп жатат. Бүгүн сиздер көрүп жаткан бул финалдык беттеш. Бүгүн биргеликте сиздер менен чемпионду аныктайбыз. Оюн таласынын сол тарабында ак түстүү формада Бишкек шаарынан келген Бишкек командасы, ал эми алардын атаандашы талай ээлери оң тарапта кызыл түстүү формада бул Ош командасы. Сиздер менен ошо техникалык себептерден улам экинчи бөлүктөн экинчи таймдан оюнду сиздерге түз эфирде көрсөтүп жатабыз. Кыргыз Спорт ТВ YouTube каналы аркылуу. Азырынча эсеп сандары 0-0 эсеп ачыла элек. Биринчи бөлүккө, биринчи таймга токтолсок, биринчи бөлүк негизинен тең күрөштөргө бай болду. Эки команда тең финалга чыгууга мындай татыктуу экендигин көрсөтө алышты. Азырынча тең күрөштөргө көрүлдөбүз. Чабуулдар, соккулар айтор эсеп ачылган жок. Ал эми ушул талаанын жанында жайгашкан экинчи стадиондо десем туура болот. Экинчи оюн талаасында 3-чү орун үчүн беттеш аягына келип жетти. Ал жерде Чүй командасы менен Жалал Абад командасы беттешти. Ал жерде азырынча ким жеңүүчү болгонун бизге тилекке каршы бил алган жокпуз. Аны ал маалымат келсе сиздерге толук жеткиребиз. Азыр Ош командасынын чабуулу Алина Гапарова өз сол канат менен кирип барууда. Жана бурчтан чыгарып берүү орун алат. Он 17-ci номерде Карина Костюк топты алыстата алды. Бишкек командасынын чабуун токтотту. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Экинчи бөлүктөгү Бишкек командасынын аткаруусундагы биринчи бурчтан чыгарып берүү корнер. Очень күрөш жана оюн эрежеси бузулду. Эми бул кооптуу. Кечеги Жалал Абад тура эле чабуулга өтүп жатканда оюн эрежеси бузулган. Эми каршы чабуулга тезирээк өтүүгө аракет кылган болчу, бирок Бишкектеги оюнчулар мүмкүнчүлүк берген жок. Ортоңку бөлүктө жакшы кайрадан өзүнө кайтарып берүү. Жана дарвазачы биринчи Бишкек командасынын дарвазачысы
жакшы бизде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүдө. Violetta Dudachkina дарвозачы. Бир кыйла өзүнүн баягы потенциалдуу дарвозачы экендигин көрсөтүүдө. Өзүнүн мыкты реакцияга ээ болгон оюнчу экен. Очень күрөш. Жана катасыздан топ сыртка чыгып кетти. Мени акырда эки команданын курамы менен тааныштырайын. Биринчи номерде алгач Бишкек командасынан, биринчи номерде дарвозачы жана айткандай Violetta Dudachkina, экинчи 13-чү номерде Гулиза Абдулласова, үчүнчү Аделина Бекболотова, экинчи Айыма Нургазиева бул команданын капитаны, 5-чи Акмарал Саякбаева, экинчи Ширин Асан Кожоева, 18-чи Кульсун Кулматова, 7-чи Назик Тынчтыкбекова, 8-чи Мырзайым Баймусаева, 6-чи Адеми Бактбекова, 14-чи Амина Давлет Гареева, 10-чу Элина Юсупова, 4-чү Диана Нурбекова, 17-чи Ариана Туралиева, 11-чи Аруке Конокбаева, 9-чу Айжамал Чойбекова. Бишкек командасынын курамы ушундай. Эки оюнчуга бир оюнчу дарвазадан катачылык жана ышкырык жаңырган жок. Ооба. Эми жаңырды. Пенальти, 11 метрлик айып кагазы. Айтор коргоочулары менен, коргоочу менен дарвазачы бири-бирине түшүнгөн жок. Ошол нерседен Бишкек командасынын оюнчусу пайдаланып кетти. Бул 5-чи номердеги Акмарал Саякбаева болчу. Ага жардам көрсөтүлүүдө. Топко чыгып келүүдө дарвазачы дагы бул жерде катачылыкка жол берди. Бир аз өзгө ишенип чыккан жок. Эгер ишеничтүү, өзүнө ишенип чыкканда бул топту кармап же алыстатып салса болмок. Эми көрөбүз. Бул жакшы мүмкүнчүлүк экинчи бөлүктөгү Бишкек командасында. Буга чейинки ошол алдыдагы оюндарда Бишкек командасын Ош командасы 5-0 эсебинде жеңген болчу. Эми бүгүн андай эсеп күтүлүшү кыйын. Анткени дегенде Бишкек командасы да күчтүүрөөк оюн көрсөтүүдө. Ал эми Ош командасы болсо бул оюнда ал оюндагыдай өзүнүн күчүн көрсөтө албай жатканын көрүүбүз. Ушул соккудан соң Ош командасынын курамын тааныштырайын. Азыр эми баарыбыз назарыбызды ушул пенальтиге каратсак, топ алдына 10-чу номердеги оюнчу келүүдө. Бул Элина Юсупова. Элина Юсупова жана Ош командасынын дарвозачысы Зухра Исакова. Тагыраак айтканда дарвозачы Сезимбүү Мидинова бул биринчи номердеги дарвозачы. Ышкырык жаңырды жана сокку. Эч кандай мүмкүнчүлүк калтырган жок дарвозачыга. Дарвозачыны жазгырды десем туура болот. Дарвозачы өзүнүн оң тарабына жыгылуунун алдында болчу, бирок Бишкек командасынын оюнчусу сол тарапка сокку жолдоду. Дарвозачынын сол тарабына Ош Элина Юсупова эсеп сандарын ачты. Пенальтиден пайдаланды. Бишкек командасынын оюнчусу жана тезинен. А бул жерде Алина Гапарова өзүнүн атаандашына бир аз ачуукандуулукка алдырып өзүнүн ой пикирин билдирген болчу. Баары өз жайында. Өнөкүчтөр өзүнү басаңдатты. Ал оюнчунун эми стандарттык абал. Топ алдында Карина Кайстук
17 номерде команданын капитаны эми бул мындай мүмкүнчүлүктөн кечээки жалал менен оюнда пайдаланган бул чышкырык жаңырды сокку түзеле жана дарбазачы мүмкүнчүлүк берген жок. Виолетта Дудачкина. Тоочун күрөш, ордонко өлүктү. Ош командасы эми чабуулду бир аз күч өткөнүн көрүүбүз. Албетте, сөзсүз аларга гол керек эгер чемпион болом десе. Ош командасынын курамы 1 номерде дарбазачы Сезим Бүбү Мединова, 10-чы Мерим Досмуратова, 20-чы Элнура Исраилова, 12-чы Медина Жунусалиева, 8-чы Айдеми Камалова, 14-чы Ким Екатерина, 11-чы Гүлхумар Архимджанова, 9-чы Асима Пирматова, 7-чы Алина Гапарова, 22-чы Аклай Азимова, 6-чы Гүлнур Касымджанова, 18-чы Фатима Тургунбаева, 19-чы Кристина Кастюк, жана 17-чы номерде Карина Кастюк, жана 16-чы Зухра Исакова. Эки команданын курамы ушундай. Кайрадан эки оюнчунун ортосундагы пикир келишпестик. Алина Гапарова кайрадан 13-чы номердеги Бишкек командасынын оюнчусу менен кагылышып, кайрадан ортосундагы эки оюнчунун пикир келишпестик жаралды. Бул Гулиза Абдуласова, Бишкек командасынын коргоочусу. Өтө бир салкын кандуулукка салып, өзүнү басып алып жүргөн оюнчулардын катарына кирет экен 13-чү номердеги оюнчу Гулиза Абдуласова. Борбордук бөлүктө жакшы пас болчу, коргоочулар кайтарууда катачылыкка жол берди. Акырына чейин жана Карина Кастюк. Карина Кастюк бул соккуну кайтарды. Ардактуу көрүүчүлөр, бул сиздер көрүп жаткан футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу 15 жашка чейинки кыздар арасында финалдык беттеш. Бүгүн бир нече минуттардан соң жеңүүчүнү аныктайбыз. Оюн бүтөрүнө дагы бул экинчи бөлүктүн ортолоруна, так ортосуна, Эквадоруна келип калдык. Кайрадан эки оюнчунун ортосундагы кагылышы 13-чү номердеги Гулиза Абдуласова менен Алина Гапарованын ортосунда. Дарбазачыга топту калтырды. Виолетта Дудачкина сокку туура эле жолдодулар. Озачы кайтарууда катачылыкка жол берди. Эгер бир аз дагы жогорудан сокку жолдогондо, эгер дарбазачы аны кайтарышы өтө кыйын болчу. Назик Тынчтыкбекова ал артка топту калтырды. Эми команданын капитаны 12-чи Айма Нургазиева оң мұратқа топ келіп түшті. Тоочун күрөш. Жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок Назик Тынчтыкбекова бул топко жеткен жок. Эсеп сандары 1-0. Бишкек командасы алдында. Расмий бүгүн талай элдери Бишкек, ал эми расмий коноктор Ош, бирок бул беттеш Ош командасынын таласында болуп жатат. Негизинен Ош шаарында өтүүдө бул мелдеш. Бишкекке караганда салыштырмалуу Ош командасынын көрөрмандары көбүрөөк. Акырына чейин ойноду, ортоңку өлүккө чыгарып берүү жана дарбазачы Виолетта Дудачкина мүмкүнчүлүк берген жок. Негизинен караганда ошол дарбазачы Виолетта бул оюнда негизи мыкты оюн көрсөтүүдө, өзүнүн дарбазасын мыкты кароодо, жакшы жазгырды, эми ортоңку өлүккө чыгарып берүү, топ кайра келип түштү, сокко жолдойбу.
акыркы көз ирмемде 4 номердеги Ош командасынын коргоочусу жакшы оюн көрсөттү. Эгер ал соккуга өз убагында бутуну кое алды, эгер андай болбогондо дарбазага бир ыңгайсыз сокку жолдонот болчу, эч кандай оюнчулардын колуна тийген жок. Акырына чейин ойноодо Алина Гапарова өзү ортоңку бөлүктө экинчи оюнчуну жазгырганга келгенде Гулиза Абдуласова болчу. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Назик Тынчтыкбекова жана оюн эрежеси бузулган жок. Карина Костюк подкат жасап соккуну кайтарган аракет кылган болчу, бирок бир аз ыңгайсыз жыгылгандай көрүнөт эми. Ордунан турду. Оюнду уланта алат. Ортоңку бөлүктөн топ өткөн жок эми Бишкектин чабуулу сол канаттан жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сокку дарбазачы кайтарды. Кайрадан Бишкек командасынын оюнчуларына топ келип түштү. Буштан аракет кылып көрөт жана эми бул жерде буштан чыгарып берүү корнерге аракет кылып көргөн болчу, бирок ал тилекке каршы ишке ашкан жок. Оң карат менен чабуулга өтүүдө. Пас өткөн жок. Кайрадан ортоңку бөлүктө катачылыкка жол берди Алина Гапарова. Бир топко биринчи өзү кирип барууда. Эми сокку жолдосо болот. Эмне кылат? Жок, кайра артка кайтып келди. Бул ирет дарбазачы жана коргоочулар мыкты ойноодо. 3 номердеги оюнчу жакшы ойногон болчу. Ортоңку бөлүктө топ үчүн кайрадан күрөш. Стандарттык абал кайрадан топ алдым демек Карина Костюк. Ал жакшы соккуга ээ футболчу. Дагы өзүн сынап көрүш керек. Жаңыры жок. Кайрадан аткаруу орун алат. Бишкек командасынын курамында алмашуу орун алууда. 18 номердеги оюнчу Күлсүн Кулматованын ордуна 17 номердеги оюнчу кошулду. Сокку жана жакшы мүмкүнчүлүк бар. Эсептен келди ардактуу көрүүчү. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кетти Ош командасынын оюнчусу. Бул 4 номердеги оюнчу. Эсеп сандары өзгөртү. Протоколдо бул оюнчунун аты берилген. Кайрадан оюнду улантабыз эми. 1-1 17 номерде Бишкек командасы курамында жаңы оюнчу түшкөн болчу. Ал оюнчуну дагы сиздерге айтып өтүп коеюн. Ариана Туралиева оюнга кошулду. Эми 1-1. Эми мындан ары оюн кызыйт. Эки команда тең акырында тобокелчиликке салып чабуулдарга өтүп гол үчүн аракет кылат. Эми кимиси бүгүн мыкты оюн көрсөтүп, мыкты мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, ооматы келсе чемпион болот эми. Чыныгы финалда беттешип болууда. Биринчи бөлүктө Бишкек командасы гол урса, бүгүн эми экинчи бөлүктө Ош командасы эсепти теңеди. Оюнун темпи байкаганыңыздардай бир аз көтөрүлдү.
Гүлнур Касымжанова жакшы өткөрүп берүү жана бул жерде коргоочу топта алыстата алды. Оң канатка өткөрүп берүү. Ош командасынын көргөндөрү дагы бул голдон кийин жанына түштү. Ош командасынын бул эми 12-чи оюнчусу десем туура болот. Көргөндөр өз таласында Ош шаарында өтүүдө. Дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бар эми. Кирипаруда тоо үчүн күрөш жана Бишкек бул коргонудан чыгып кетти. Акырына чейин чуркка барууда, бирок Карина Костюк тажрыйбалуу оюнчулардай эле эч кандай тобокелчиликке салбай бул топту сыртка чыгарып салды. Алина Гапарова өзү кирип барууда, борбордук бөлүккө пас чыгарганга шашылган жок, эки оюнчуну жазгырды. Үчүнчү, мына минтип 4-чү оюнчунан анда өткөнгө аракет кылган болчу, бирок акыркы учурда, акыркы көзүрмемде коргоочулар бул топту сыртка чыгарып салды. Эми бурчтан чыгарып берүү орун алат. Алина Гапаровада жакшы техниканын, жакшы ылдамдык бар экенин азыр байкадык. Айрыкча техникасын азыр байкадык, жакшы техникага ээ экендигин. Алина Гапарова бул Ош командасынын жалгыз борбордук чабуулчусу. Бурчтан чыгарып берүүнү өзү аткарат. Бою узун оюнчулар бар. Ош командасынын курамында Гүлнур Касымжановага топ келип түшкөн болчу. Жок, артка кайрадан сокку. Борбордук бөлүктө тоо үчүн күрөш жана топты алыстата алды. Эми каршы чабуулда Бишкек жана Карина Костюк. Карина Костюк менен 5-чи номердеги Ош Бишкек командасынын оюнчусу. Акмарал Саякбаева болчу. Бул жерде Акмарал жаракат алып калган көрүнөт. Эми 100-100 булар кагылышып кетти. Карина Костюк топко жете албай калганын байкап, эми оюнчуга атайлап кылган жок. Жана сары айып кагазы, калыстан сары айып кагаз. Туура эле чечим. Эгер бул жерде Акмарал Карина Костюктан өтүп кеткенде, дарвазачы менен бирге бир чыгып калыш ыктымалдыгы жогору болчу. Бул жерде эки команданын капитандарынын ортосундагы өзүнчө биз диалогко күбө болдук. Карина Костюк менен. Айыма Нургазиева болчу. Виолетта Дудачкина топту өз оюнга кошот. Бул топко жеткен жок. 17-чи номердеги оюнчу Бишкек командасынын. Карина Костюк топты оюнга кошту. Ортон койлукта тоо үчүн күрөш. Жана оюн эрежеси бузулду. Бул жерде Гүлнур Касымжанова атаандашына каршы оюн эрежесин бузган болчу. 7-чи номердеги Бишкек командасынын оюнчусу Назик Ныштыкбекова болчу.
Эми жакшы мүмкүнчүлүк бар Бишкек командасында. Топ алдында команданын капитаны 12 номердеги оюнчу Айыма Нургазиева. Анын жанында 3 номердеги оюнчу да бар. Ишкырык чаңырды дарбазага жолдогон сокку жана гол. Гол. Ооба, дарбазачы бул топту кайтарууда катачылыкка жол берди жана Бишкек командасы экинчи голун жаратып кетүүдө. Команданын капитаны Айыма Нургазиева. Эми оюнунан ары кызыйт. Эми Ош командасынан жооп күтөбүз. Алар гол кандай жооп берет, аны дагы байкайбыз. Бишкек командасы дагы баягы эң мыкты коргонуу бул чабуулга өтүү деген принципти карманууда. Машыктыруучулар билет кандай бул жерде кандай тактиканы колдонуш керек экендигин. Кайрадан байкаганыңыздардай гол ургандан кайрадан эми алдыга өтүүдө, кайрадан 3-чү гол жаратууга аракет кылууда. Ортоңку бөлүктө тоо үчүн күрөш жакшы. Экинчи оюнчудан ам жакшы жана дарбазага жолдогон сокку. Анык эмес. Давай, пошли! Кто просит? Больше в оборону, ладно? Эки оюнчу коронуда жакшы оюн көрсөтүштү. Эми чабуулга өтүүдө дагы кыйынчылыктарга туш болууда. Акырына чейин Ош командасына күтүлмөгөн жерден топ келип түштү жана бул жерде оюн эрежеси бузулду. 12 номердеги Ош командасынын оюнчусу чабуулга өтүп бара жаткан болчу. Аны токтотушту. Бишкек командасынын коргоочулары, бишкектик кыздар. Диана Нурмбекова. Эми кайрадан стандарттык абал. Карина Кастюк топ алдында. Ушундай стандарттык абалдан Ош командасы гол жараткан болчу. Эми бул ирет кандай болот? Ишкырык жаңырды. Сокку паска айланып кетти жана жакшы мүмкүнчүлүк жана эмне болот? Бирас. Жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Бош калган дарбазаны дарбазага сокку жолдой алган жок. Виолетта Дудачкинага жардам көрсөтүлүш керек. Топту кайтарууда Гүлнур Касымжанова менен биргеликте ошо топту кагылышууда жаракталгандай көрүнөт. Бишкек командасынын курамында экинчи дарбазачы дагы бар. Бул 94 номердеги Эвелина Анпилова. Бир аз ошол жүзүнөн жаракат алгандай көрүнөт. Давай, Махи, быстро мы, давай, шири, Махи, быстро, раз, два, да, еще. Бишкек командасынын курамындагы кезектеги алмашуу орун алат. Башкы машыктыруучу менен ага түшүндүрүү иштерин өз насаатын айтууда. Коргоочулардын катачылыгын пайдаланып кетти. Эми чабуул Бишкекте өзү кирип барууда. Экинчи оюнчуну жазгырды, бирок Карина Кастюк мүмкүнчүлүк берген жок. Акмарал Саякбаева өзүнүн рейтинг жасап көргөн болчу.
талада кандай окуялар орун алгандыгын көрдүк. Улантабыз ойунду кайрадан. Давайте, девочки, одни потери у них, пользуйтесь этим. Закрой сразу. Бүгүн эми ар тараптан күрөш болууда эки команданын ортосунда. Иди наиграй до конца, вот, отлично. Вот, хватит. Карина Кайсук топу кайтарды. Эми чабуулга өтсө болот, бирок коргоочулар жакшы оюн көрсөтүштү. Алина Гапарова топ келип түштү. Жакшы кирип баруу. Бир оюнчуну жазгырды, экинчи оюнчудан өткөн болчу жана оюн эрежеси бузулду. Сары айып кагазы көрсөтүлдү. 3-чү номердеги Бишкек командасынын коргоочусу. 13-чү номердеги оюнчу Гүлиза Абдуласовадан өткөндөн соң 3-чү номердеги оюнчу ага оюн эрежесин бузду. Сары айып кагазды да көрсөттү эми. Кайрадан стандарттык абал. Карина Кайсук топ алдында. Бишкек командасында өзгөрүү 7-чи номердеги Назик Тынчтыкбекованын оюн таласынан сыртка чыгып кеттү. Анын ордуга 2-чи номердеги оюнчу Ширен Асанкожоева оюн таласына чыкты. Эми бул номерден байкап көрсөк, ошол чабуулчунун ордуна коргоочу келип түштү десем болот. Канаттагы оюн көрсөткөн коргоочу ышкырык жаңырды, дарбазага сокку жана дарбазачы кайтарды, дагы бир сокку, гол. Гол Карина Кайсуктун сыйкырдуу соккусунан соң мына минтип экинчи ирет Ош командасынын футболчулары, кичинекей кыздар пайдаланып кетти. Дарбазачы өттү. Жана айтканымдай өзүнүн реакциясын көрсөтүп, соккуну кайтарган болчу жана кайткан соккуну 4-чү номердеги оюнчу кайрадан экинчи ирет сокку жолдоп гол жаратты. Бул бүгүнкү оюндагы дубль. Анын аткаруусунда эми анын аты ким экендиги бизге белгисиз. Протоколдо анын аты бизге берилген эмес. Мен да анын атын аябай сабырсыздык менен күтүүдөмүн. Эң башкысы оюн уланат, оюнга көбүрөөк назар салалы. Карин, не мучайся, дай раньше, и все отлично. Отлично. Все хорошо. Увереннее, Катя. Да. Эсеби 2-2, эми мындан ары оюн кайрадан кызыйт. 2-2 жолу артта бара жаткан Ош командасы өзүндө күч таап алып, мини камбек жасай алды. Адашпасам бул 4-чү номердеги Фатима Тургунбаева болчу. Азыр мен издеп таптың аракет кылдым. Эгер жаңылып жатсам анын үчүн кечирим сурайм. Фатима Тургунбаева. Эми кээ-бир оюнчулардын атын айтпай калсам ал үчүн кечирим сурайм. Эми протоколдо берилбей калыптыр. Жестко, сильно надо. Муну туура түшүнүү менен кабыл аласыздар, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кыргыз спорттуу YouTube каналы Ош шаарында футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу 15 жашка чейинки кыздар арасында бүгүн финал. Бүгүн финал оюн таласында кызыл түстүү формада Ош, ал эми ак түстүү формада Бишкек командасы оюн алып барат. Эсеп сандары 2-2. Алина Гапарова кайрадан чабуулга өзү кирип барат. Жакшы бир оюнчудан жазгырып өттү. Уландыгы менен жана экинчи оюнчуга келгенде мүмкүнчүлүк беришкен жок. Оюн эрежеси бузулган жок. Ай керемет. Мына. Мына сага экинчи оюнчундагы жакшы жазгырып өттү. Жакшы пас, керемет. Мо карачы кандай сонун пас. Анча-мынча жигиттерге таң калгандай көрүнөт. Топко жете алды эң башкысы бул оюнчудагы. Жана эс кандай өзүнүн акылдуулукка салып, өтө бир оюнчунун топты сыртка чыгарып салды. Эми буштан чыгарып берүүнү өзү аткарат. Бизге номери көрүнбөй атат. Атын айтайын десем, аны да байкайбыз. 8-номердеги адашпасам, бул 8-номердеги
Бишкек командасынын оюнчусу Мырзайым Баймусаева болгон болчу. Кайрадан Алина Капарова топ үчүн аракет кылып көрдү. Ага каршы 13 номердеги Гүлис Абдылаева бир аз каршылык көрсөтүүдө каталарга жол берип жатса дагы, бирок каршылык көрсөтүп жатса дагы, ошол каршылык көрсөтүү каталарга жол берип жатса дагы негизинен жакшы оюн көрсөтүүдө. Ал оюнчу дагы эми кезектеги чабуул аягына жеткен жок. Бишкектик оюнчулар акырына чейин ойнойт. Эга каршы эки оюнчу жана эки оюнчунун каршылыгынан чыгып кеткен болчу. Oyun erejesi buzuldu. Bişkek komandasının oyuncusu 4. nomerdeki Diana Nurbekova bolçu. Diana dagı özünün pozisiyasında жақсы oyun көрсөтүүдө. Эч кандай oyun erejesi buzulган жок. Жақсы мүмкүнчүлүк бар болчу эми. Мырзайым Баймусаева өзү ал кирип барганга топту атаандашына алганга аракет кылды. Гүлнара Касымжанова мүмкүнчүлүк берген жок. Алстан сокку жана кубаттуу, кооптуу, бир аз гана аныктык жетишкен жок. 17 номердеги экинчи бөлүктө оюн таласына кошулган оюнчу Ариана Туралиева болчу. Борбордук бөлүктө топко биринчи бишкектик оюнчулар. Кайрадан жакшы мүмкүнчүлүк бар жок. Коргонуудан чыгып кете алды дегенге бир аз эрте. Кайрадан топ бишкекке келип түштү. Жана дарбазачы биринчи. Бир аз Ош командасынын дарбазачысы бою тарабынан бир аз кыйынчылыктарга туш келүүдө. Салыштырмалуу Бишкек командасынын дарбазачысына караганда бою тарабынан кичинекей. Эми жаш, азыр эми 14-15 жашта болсо керек. Алдыда дагы убакыт бар. Адам ошол 25 жашка чейин өсөт дейт. Негизинен жакшы дарбазачы экен ал дагы. Эми оюн таласында ар бир оюн көрсөтүп жаткан кичинекей кыз бул мактоого татыктуу. Биз бул оюнчуларды, бул футболчуларды колдошубуз керек, дем күч беришибиз керек. Акырына чейин аракет кылды жана жок, жете алган жок топко. Эң башкысы аягына чейин аракет кылды. Кайрадан капталсызган топ оюнга кошту. Жакшы, Карина Костюк алыстатты. Жана бул жерде 6 номердеги оюнчу жакшы оюн көрсөттү. Коргонууда. Топ үчүн күрөш. Гүлнара Касымжанова топты алыстатты эми. Ортон койлукту топ үчүн күрөш. Команданын капитаны, Бишкек командасынын капитаны 12 номердеги алда жакшы оюн көрсөтүүдө. Айма Нургазиева. Жакшы. Өзү кирип барууда пас жеткирген болчу. Эми экинчи аракет менен пас жетти. Жакшы пас оң канатка эми акырына чейин кирип барууда Фатима. Бир оюнчуну жазгырды. Өзү ортон койлукко жана бул жерде эч кандай бурчтан чыгарып берүү орун албайт. Топту дарбазачы оюнга кошот. Фиолетта Дудачкина.
Вася, ты чуть-чуть, а? Отыграй. Ничего, хорошо. Сейчас, о, наш. Дай, быстренько, Гули, быстренько. Вот, Буштан чыгарып берүү, эми кайрадан Ош командасы бул эретте аткарат. Смотри, Алина, мы за им! Тоочун күрөш. Бирок бул эрет өтө алышкан жок. Чабуулга кагырууну да катачылыкка жол беришти. Костюк алыстатты. Давай внимательно. Касымжанова топты алыстатты. Папаровага келип түштү топ. Тоочун күрөш, ага каршы эки оюнчу жана эки оюнчудан чыгып кетти десем туура болот. Ылдамдык ишке салууда өзүнүн кери барды. Жана акыркы көзүрмөндө жай дарбазачы кайтарууда катачылыкка жол берди. Тагыраак айтканда өзүнүн оюнчусуна тийип дарбазага бара жаткан болчу. Күтүлбөгөн жерден биз үчүн да күтпөдүк бул нерсени. Дарбазачы Виолетта Дудаччина машыктыруучусун жана өнөктөштөр оюнчуларын бир кыйла толкундантып жиберди десем туура болот. Аима, куда все почапали? 12-й! Выбейте мяч! Заим! Адеми, отскочи! Адеми, страховка! Адеми! Еще на нее, мы стоим! Да не останавливайся ты! Тоочун күрөш. Коргонуудан чыгып кете алышты. Каршы чалууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Костюктан пас болгон болчу. Жана ышкырык жаңырды. Эсеп сандар 2-2. Жеңүүчүнү алдыңкы мүнөттөрдө аныктайбыз. Эсеп сандар 2-2. Биринчи голду Бишкек командасы ачтандан кийин эсепти Ош командасы теңеди. Кайрадан Бишкек алдыга чыкты. Бир гол жаратып, 2 эсебинде кайрадан Ош эсепти теңеди. Оюнчулар бир аз дем алат. Ага чейин биздин түз эфир улана берет. Сиздерге маалыматтар менен бөлүшүп турам. Негизи эки команда тең финалга чыгуу үчүн бир татыктуу оюн көрсөтүштү. Жеңиш бүгүнкү оюнда чемпион болуу үчүн негизи татыктуу командалар экен. Эки команда тең бири-бирине жакшы каршылаштык көрсөттү. Айып соққыларынан бүгінгі жеңүүчүн аныктайбыз. Негизинен дарбазачыларга машыктыруучулар көбүрөөк басым жасап, өзүнүн насааттарын, кеңештерин айтууда. Эми бардык нерсе дарбазачыга тиешелүү. Дарбазачы эгер мыкты оюн көрсөтсө, командасы жеңишке тартуу толук ыктымал. Бир эле дарбазачы эмес, калган сокку жолдой турган оюнчуларга дагы тиешелүү. Ош шаарында кечекиге салыштырмалуу бүгүн бир аз күн салкын, күн чыгып турганы менен муздак шамал согуп,
Бул аба ырайы оюнчуларга өтө жакшы. Эскертип өтөбүз, бул сиздер көрүп жаткан футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу 15 жашка чейинки Кыргыз Спорт ТВ YouTube каналы аркылуу сиздерге түз эфирде көрсөтүп жатабыз. Ош шаарындагы Каганат футбол клубунун талаасында бул мелдештер өтүп жатат. Азыр машыктыруучулар эми ким сокку жолдойт, ошол сокку жолдогон оюнчуларды аныктоодо. Калыс команданын капитандарын чакырууда. Ош командасынын капитаны 17 номердеги Карина Кайстук, жана Бишкек командасынын капитаны 12 номердеги Айема Нургазиева. Албетте бүгүнкү оюнда жеңүүчү бирөө гана болот. Албетте финалдан жеңүүчү аныкталгандан соң оюнчулардын эмоциясын аябай мен күтүүдөмүн. Азыр эми байкайбыз жеңүүчүнү. Машыктыруучулардын эң акыркы насааттары эми бардыгы бул оюнчуларга байланыштуу, оюнчулардын бул турнирге, бул мелдешке канчалык даярданды, кандай даярданды, психологиялык жактан да, андан сырткары физикалык жактан, аны ким мыкты даярданса бүгүн эми жеңиш ошол тарапта болот. Бул жакта Чүй командасы Бишкек командасын колдоп тем күч сүрөп турууда. Эми баштады мына Чүй командасы Бишкек командасын колдоп. Географиялык жактан караганда эми жакын Чүй менен Бишкек. Аралыгы канчалык жакын болсо, ошончолук көңүлдөрү жакын. Бул колдоого азырынча Ош командасынын колдоочулары жооп бере элек. Сезимбүү Мединова жана дарвазачы Сезимбүү Мединова жана Бишкек командасынын капитаны 12 номердеги Айема Нургазиева ышкырык чаңырды, сокку жана дарвазачы кайтарды. Дарвазачы кайтарды, өтө бир салкын кадуулукка салып, бул сейфти жасады. Оюнчу дагы эмнегедир сокку жолдогонду бир аз өзүнө бир ишениш жоктой байкалды бизге. Эми байкайбыз, дарвазада Виолетта Дудачкина жана Ош командасынын оюнчусу 4 номердеги Фатима Тургунбаева жана Виолетта Дудачкина колдоочулар жандана түштү, командаларын колдоодо. Ышкырык жаңырды. Сокку жана гол. Виолетта Дудачкинаны Фатима жазгыра алды. Фатима Тургунбаева бүгүнкү оюнда 2 гол жаратты. Мынтип өзүнүн командасынын алгачкы соккусуну жолдоп эсепти өзгөрттү. 1-0 пенальтилер эсебинде. Тоо алдында 8 номердеги ышкырыктан соң айтам, сокку жана бул рет гол. Гол Бишкек командасы алгачкы голун жолдоду. Мырзайым Баймусаева
оң тарапқа соққыны жолдап, бұл соққыны дарвазачы қайтара алған жоқ. Асема, давай, не переживай. Просто спокойно, Асем, умница, ты сможешь все. Сезімбеу Мединова бұл. Ош командасының дарвазачысы Эми соққы жолды мүмкіншілігі Ош командасында дарвазада Виолетта Дудачкина, жана тоо алдында 9-чы номердегі Асема Пирматова. Қалсынышқыдағы жаңарды соққы жана гол. Бұл рет тағы дарвазачыны жазғыра алышты. Оштық ойыншылар Виолетта Дудачкина қаншалық әрекет қылмайын бұл соққыны қайтара алған жоқ. Бишкек командасында соққыны 17-ші номердегі Ариана Туралиева атқарады. Ышқырық жаңырды, соққы жана гол. Гол. Бишкек командасы 2 гол жаратты. Есеп санары азырынча 2-2, бирок бир катачылык орун алган. Алгачкы соққыны дарвазачы қайтарған болчу. Эми Бишкек командасын дарвазада Ош командасы соққы жолдойт. Кристина Костюк. Буга чейинки оюндарда дагы мыкты оюн көрсөтүшүп, Карина чында күчтүү оюн көрсөткөн. Буга чейин эми пенальтиден байкайбыз. Ал кандай пайдаланат. Жана ышкырык жаңырды, соққы, гол. 3 соққыны тең. Ош командасынын оюнчулары дарвазачынын сол тарабына жолдоду. Бул дагы атайын даярдалган тактика сыяктуу. Виолетта канчалык аракет кылбайын бул соққыларды кайтара албай жатат. Эми соққы жолду Бишкек командасында 4-чү номердеги оюнчу ышкырык жаңырды жана гол. Диана Нурбекова бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланды. Бир топ айырмачылыгы бар. Эми мүмкүнчүлүк негизинен азырынча Ошто көбүрөөк, бирок эгер азыр дарвазачы Виолетта Дудачкина бул соққыны кайтара алган болсо, Алина Гапарованын соққысын кайтара турган болсо, таразанын ташы теңелет. Тоо алдында Гапарова жана Виолетта Дудачкина. Ышкырык жаңырды, соққы жана гол. Гол ардактуу көрүүчү. Бул реттагы дарвазанын сол тарабына соққы жолдоду. Виолетта Дудачкина бул соққыдагы даяр эмес экендигин көрдүк. Бул чындап эле тактика. Баштыруучу айткан оң тарапка соққы жолдойсуңар деп, бизге караганда оң топ, ал эми дарвазачынын сол тарабына. Эми Бишкек командасында мүмкүнчүлүк соққыналар жолдойт. 10-чу номердеги Элина Юсупова жана Сезимбеу Мединова дуэль. Соққы жана дарвазачы Сезимбеу Мединова соққыны кайтарды жана бизде чемпион аныкталды. Ош командасы 15 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын футбол боюнча кубогунда жеңишке жетти. Аларды куттуктайбыз. Бүгүн майрам эми Ош шаарында. Ал эми Бишкектик команда, Бишкектин кыздары бүгүн чындап жакшы оюн көрсөтүштү. Алар татыктуу оюн көрсөтүштү, бирок бир аз ошол пенальтилер сериясында аларга оомат жетишкен жок. Өз үйүңдө дуалдар дагы жардам берет деген чын рас. Эми жакшы даярдангандыгы байкалып калды Ош командасынын. Ошол 11 метрлик айып соққыга. Аларды куттуктайбыз. Ош командасыны, жалпы машыктыруучуларын, жалпы көрмандарды. Ал эми Бишкек командасы үчүн мыкты оюн үчүн аларды да куттуктайбыз. Алар бүгүн жеңишке татыктуу оюн көрсөтүштү. Бая айтканымдай, бир тарапта күлкү, майрам болсо экинчи тарапта кайгы, муң.
Бул жерде машыктыруучунун сөздөрү өтө бир керек болгон үчүн азыр Бишкек командасына байкаганыңыздардай сол тарапта машыктыруучу өзүнүн окуучуларына кеңешин берип акыркы сөздөрүн айтууда. Эми бул эң башкысы чемпиондук эмес, эң башкысы татыктуу оюн көрсөтүү. Али келечекте бул жаш кыздарды чоң мелдештер күтүп турат. Алда чоң жеңиштер күтүп турат. Ал оюндарга баарына ийгилик каалайбыз. Буюрса бул Кыргызстандын келечеги бул кыздар. Чоң оюндарда улуттук кураманын курамында дагы бул кыздарды күтүп алабыз. Сонун баары мыкты оюн көрсөтүштү. Ал эми сиздер көрүп жаткан Кыргыз спортту YouTube каналы аркылуу эми азыр сыйлык тапшыруу аземин дагы биргеликте күбө болобуз. Сезимбүү Мединова. Бүгүнкү оюнда жеңүүчү аныкталды. Ош командасы жеңишке жетти. Алардын чөксүз сүйүнүчкө ээ болууда. Аларды дагы куттуктайбыз. Бул Ош командасынын курамында бүгүн дарвазаны 16 номердеги Зухра Исакова коргоду, дарвазаны карады. Биз жана башка оюнчунун аты менен адашып айтып алыппыз. Ал үчүн сиздерден кечирим сурайм. Эң башкысы ал нерсе эмес, эң башкысы бүгүн алар чемпион болушту. Зухра бүгүн дарвазадан мыкты турду. Айрыкча өзүнүн ошол пенальтилер сериясында мыктылыгын көрсөттү. Зухра Исакова 2 жолу топту кайтарды жана командасына бул аракети менен жеңишти алып келди. Ардактуу футбол көрөрмандары, Ош шаарында жайгашкан Каганат футболдук клубунун талаасында бүгүн жеңүүчүнү аныктадык. Кандай жеңүүчү десеңиз, футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу 15 жашка чейинки кыздар арасында өткөрүлдү. Анда финалдык беттеште Каганат талаасында, Каганат футбол клубунда талаасында өткөн финалдык беттеште бардык оюндар ушул талаада орун алды. Финалда Ош командасы Бишкек командасын негизги оюн убактысында 2-2 менен аяктап, жана пенальтилер сериясында жеңип кете алышты. Ош командасын дагы бир рет куттуктайбыз. Ал эми Бишкек командасы бүгүн чындап эле жакшы оюн көрсөтүштү, жеңишке татыктуу оюн көрсөтүштү. Эң башкысы жеңиш эмес. Кичинекей кыздардын алдыда чоң-чоң мелдештер, чоң-чоң жеңиштер күтүп турат. Ал оюндарга баарына ийгилик каалайбыз. Эми азыр сыйлоо аземи орун алат. Негизи бул мелдешке катышкан бардык командага ыраазычылык айтабыз. Бардыгы сонун оюн көрсөтүштү. Эми бул мелдеште жеңүүчү бирөө гана болот. Ал жеңүүчү эми Ош командасы. Өз жайында.
кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин командалар, маштыруучулар, уюштуруучулар, калыстар жана көрөрмандар 5 күн аралыгы бою эң бир кызыктуу делген футболду тартууладыңыздар. Биз үчүн абдан кызыктуу болду. Себеби дегенде бардык командалар өздөрүнүн мыкты футболун көрсөтүштү. Мына эми бүгүнкү күн да келди. Жеңүүчүлөрдү жана байге алган командаларды аныктап алдык. Бардык командаларга ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Себеби дегенде алыскы жолду артып дагы келип эң мыкты деген футболду көрсөтүңүздөр. Бардыңыздарга ыраазычылыкты билдирип өтөйүн. Анда эмесе бүгүнкү күнү дал ушул мелдештин жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземин баштоого уруксат этиңиздер. Кыз келиндер футбол ассоциациясынын аткаруучу директору Абдышева Анаргүл Аскарбековнаны чакыралы. Ошондой эле 15 жашка чейинки кыздар арасындагы футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогунун бардык беттешин сиздерге назар салып отурган кыз келиндер улуттук курама командасынын башкы маштыруучусу Закиров Немаджан Талипжановичти чакырабыз. Ошондой эле Ордолуу Ош шаарында мыкты деңгээлде мелдешти өткөрүүгө жардамын аябаган Ош футбол ассоциациясынын төрагасы Абдуллаев Тимур Эрнстовичти чакырабыз. Кыз келиндер курама командасынын башкы маштыруучусу, ошондой эле аялдар футбол федерациясынын өкүлү, ошондой эле Ош шаарынын Ош областынын футбол ассоциациясынын төрагасы Тимур акебиз баштаган өкүлдөр келип тапшырууга даяр. Медалдарын азыр эми Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырат. Мамлекетибиздин гимни жаңырып өттү. Эми директору Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики Абдышевой Анаргүл Аскарбековна. Анда сөз эми акырындап өкүлдүрдү, андан соң сыйлоо аземи орун алат. Уважаемые участники, уважаемые тренеры, уважаемые родители, которые здесь присутствуют, разрешите поздравить всех участников с этим прекрасным кубком, который на протяжении 5 дней вы показывали нам всем здесь отличную игру. Разрешите поздравить от имени Ассоциации женского футбола и лично от себя тоже. Видя здесь всех сегодня такими радостными и настойчивыми выиграть, было как-то очень даже приятно. Поздравляю победителей, финалистов, успехов и в дальнейшем хорошей работы, и увидимся еще в будущем. Спасибо огромное. Слово предоставляется главному тренеру женской сборной Закирову Немаджану Талипжановичу. Добрый день, уважаемые участники, организаторы. Во-первых, давайте поздравим организацию турнира за проведенный турнир и согласие, что проводим ошибки на хорошем поле, с хорошей организацией. Ну, большое спасибо тренерам,
которые согласились на согласие Ю-13 сделать Ю-15. Это было связано в связи с тем, что наши девочки выступают в отборочном отборе Кубка Азии уже у нас есть. Еще раз благодарю всех тренеров за то, что они согласились. Большое спасибо всем болельщикам, которые приходили и поддерживали свои команды, своих девочек, участников. Всем участникам хочу сказать, что профессиональные игры и финальные игры, особенно финал, показал еще раз то, что команды не только могут играть. Я бы хотел, чтобы таких игр было побольше, где именно присутствует азарт, желание победить. Всем желаю крепкого здоровья и буквально уже, наверное, в курсе дела. Хочу заранее сказать, 4 октября уже собираемся на сбор в Чолпан-Ате для подготовки к Кубку Азии. Удачи всем и здоровья! Слово предоставляется председателю Ассоциации футбола города Ош и Ошской области Абдуллаеву Тимуру Эрнсовичу. Ассаламу алейкум, уважаемые наши участницы, милые, красивые, маленькие. Очень радостно вас приветствовать. Сегодня я необычайно переживаю, волнуюсь, потому что это впервые в городе Ош, тем более команда из города Ош впервые в истории стала чемпионом. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить Кыргызский футбольный союз, в том числе Ассоциацию женского футбола, за то, что дали возможность провести кубок именно у нас, в солнечном городе Ош. Спасибо, благодарю вас. И хотелось бы отметить то, что уже не первый раз мы видим наших именитых топ-тренеров, которые, несмотря на свой возраст, несмотря на свой плотный график, изъявили желание на каждом турнире приезжать сюда, в город Ош, или по другим регионам ездить, выбирать наших талантов. Спасибо Нимат Талиджановичу, Загиду Ибрагимовичу. Огромная благодарность. Именно с их выездами наши дети тоже начали попадать в сборную. Благодарю вас. Благодарю всех тренеров, которые, несмотря на столь тяжелые времена для всего Кыргызстана, приехали сюда, не пожалели сил. Детей благодарю за то, что приехали сюда. Здесь нет проигравших, уважаемые футболисты, здесь нет проигравших, здесь все выиграли. Процветания нашему Кыргызстану, всем удачи, желаю крепкого здоровья. Спасибо за прекрасные слова. А теперь переходим к самому приятному моменту. Лучшего игрока Бул мелдеш Ош шаарында биринчи жолу болуп жатат жана биринчи жолу тарыхта Ош шаарынын командасы, Ош областынын командасы жеңүүчү аталды жана Ош командасынын дарбазачысы Зухра Исакова мыкты дарбазачы наамын жеңип алды. Куттуктайбыз, бүгүн сонун оюн көргөздү. Дарбазасын мыкты карап, Ош командасынын жеңишине чоң салымын кошту. Бүгүнкү мелдеште мыкты калыс Максим Акимжанов аталды. Максим Акимжановдун да бул сыйлыгы менен куттуктайбыз. Лучший вратарь Кубка. Дудочкина Виолетта, город Бишкек. Мыкты дарбазачы Бишкек командасынын дарбазачысы аталды. Виолетта Дудочкина мыкты дарбазачы. Чынында мыкты дарбазачы экендигин бүгүнкү оюнда байкадык. Мыкты дарбазасын карады, мыкты чынында. Анын дагы бул сыйлыгы менен куттуктайбыз.
Лучший полузащитник турнира. Касымжанова Гүлнұр Ош. Ең мықты чарым қорғаушы Ош командасының ойыншысы Гүлнұр Қасымжанова аталды. Анындағы бұл жеңішменен құттықтаймыз сыйлығы менен. Лучший нападающий турнира. Дайырбекова Дамира, Жаллабатова. Мықты чабуылшы Жаллабат командасының ойыншысы Айтбекова Дамира. Дамира Айтбекова. Мықтылығын көргөзді. Бұға чейінгі ойындарда да бұл ойыншыны көргенбіз. Татықты ойын көргөзді. Чабуылда өзінің мықтылығын көрсетті. Мықты техника, мықты ылдамдығын көрсетті алған. Алина Гапарова Ош командасының ойыншысы, чабуылшысы. Анындағы бұл сыйлығы менен құттықтаймыз. Чейінгі ойындарда негіз бұл ойындадағы өзінің мықты потенциалын көрсетіп, бүгін мұна сыйлығы алып отырады. Анындағы сыйлығы менен құттықтаймыз. Мықты машықтырушы Бишкек командасының машықтырушысы көпчілік көрермандар жақсы білет. Ең мықты ойыншы, бұл турнирдің ең мықты ойыншысы Ош командасының капитаны Карина Костюк. Карина Костюк. Андағы бұл сыйлығы менен құттықтаймыз. Шынында мықты ойыншы екендігін біз біле алдық. Өзідағы мықты ойындар көрсетті. Қорғану бөлігінде шынығы капитан, шынығы лидер есім тұра болады. Бұл медеште 4-ші орынды алған Жаллабат командасына сыйлық аземе орын алады. Мен Жаллабат командасының құрамы менен өкілдер адашты, біз дағы адаштық. 3-ші орында Чүй командасы алған. Бізге так маалымат келген жоқ болды. 3-ші орын үшін 4-ші орында алғандығы үшін Чүй командасын құттықтаймыз. Мен құрамы менен таныштырып өтейін. 1-ші номерде дарвазачы Арыке Койчубаева, 5-ші Лейла Шиншалаева, Ерқайым Маликова, Элзат Жумадилова, Асема Шалаева, Аклай Маратова, Адельфия Джиеналиева, Фатима Алиева, Асема Абдулаева, Бегимай Бекишева, Элиза Жеңишева, Алина Адылова, Аида Тоқтоғулова, Баяна Меджидинова, Жазгүл Сабырқулова, Аяна Топчубаева, Амина Абдылаева, жана Мерим Қарамұрзаева. Чүй командасының жеңіші. Бұл мелдештегі жеңіші десем туралы, жеңіші менен құттықтаймыз. 4-ші орындағы жаман емес. Жалпы машықтырушыларды бізді көріп жатқан жалпы Чүй командасының көрермандарын бұл жеңіші менен құттықтаймыз. 4-ші орын иелері бұл Чүй командасы. Эми азыр естелік үшін суретке түшөт. Анан қалған командаларды дағы сыйлық аземе орын алады. Üçüncü орынды бұл мелдеште Жаллабат командасы алды. Жаллабат командасындағы 3-ші орын үшін құттықтаймыз. 1-ші номерде дарвазачы Бегимай Чолпонбекова, андан ары Ақсамай Султанқулова, Клара Сурарова, бұл команданың капитаны Бермет Абдымаматова, Дамира Дайырбекова мықты чабуылшы намын алды бұл мелдеште.
Аэлита Саламова, Азбике Бекниязова, Диана Кахарова, Гүлжамал Кулибаева, Алана Бекназарова, Айзерек Рыскулова, Калича Атакелдиева, Айтунук Алишерова, Айзерек Тойгонбаева, Сумая Кулбаева, Мафтуна Халиева, Алтынай Мамаджанова, Сумая Махамад Салиева. Жалават командасын құттықтайыз. Жалпы ойыншыларды, машықтырушыларды Жалават командасы дағы мықты ойын көрсетті. Серебряные призеры Кубка. Город Бишкек. Екінші орындың иелері Бишкек командасы. Бишкек командасындағы құттықтаймыз. Мықты команда екендігін көргізі алды. Біраз ғана финалдық бітішті аларға омат жетішкен жоқ. Бишкек шарының құрамасы дарвазачы Виолетта Дудачкина мықты дарвазачы деген намына татыды. Эвелина Ампилова, Гулиза Абдулласова, Аделина Бекболотова, Аима Нургазиева, Ахмарал Саяқбаева, Ширен Асанғоджиева, Кульсун Хулматова, Назик Нуштықбекова, Мырзайым Баймусаева, Адеми Бақытбекова, Амина Даулят Гараева, Элина Юсупова, Диана Нурбекова, Ариана Турдалиева, Аруке Қонуқбаева, Айджамал Чойбекова, Жана Назима Шашембиева. Бишкек командасындағы құттықтаймыз. Бүгін соның ойын көргізішті финалда. Жалпы көрермандарын, машықтырушылары құттықтаймыз. Әлемі бүгінгі Қырғыз Республикасының кубогының жеңушілері Ош шарының командасы Ош командасын құттықтаймыз. Ош командасы финалда Бишкек командасын пенальтилер сериясында жеңіп, бүгін жеңүүчү аталып тұрады. Шынында 5 күнге созылған мелдеште шынында өзінің мықтылығын көрсетіп бұл команда. Бүгін мына жеңүүчү аталып тұрады. Құттықтаймыз Ош командасыны. Зухра Исақова дарвазачы, бұл Карина Костюк, Кристина Костюк, Фатима Тургунбаева, Гүлнур Қасымжанова, Ақылай Азимова, Алина Ғапарова, Асима Пирматова, Нурбике Рыскулова, Гүлхумар Рахимджанова, Ким Екатерина, Айдеме Камалова, Медина Джунусалиева, Элнура Исраилова, Мерим Дурсумаматова, жана дарвазачы Сезимбүү Мединова. Ош командасының көрермандарын, жалпы жаш кішінекей қыздарызды құттықтаймыз, машықтырушыларды. Бардық командаларға медалдар, белектер тапшырылып бүтті. Бардық командаларға разычылық білдіреміз. Алдағы ойындарына игіліктерді қалаймыз. Бұл кішінекей қыздарды алдыда чоң мелдештер, чоң игіліктер күтіп тұрады. Если где-то что-то не удалось с нашей стороны, просим прощения здесь перед всеми. Хочу, чтобы все домой доехали в целости и сохранности. Увидимся на следующем году уже, в следующем кубке. Спасибо за участие. С этим мы закрываем кубок. Всем огромное спасибо за участие. Кейінгі жыл өткөрүлүүчү кубок мелдешке ийгилик каалашты.
Ардактуу көрүүчүлөр, бул сиздер көрүп жаткан Кыргыз футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогу 15 жашка чейинки кыздар арасында өткөрүлдү. Ош шаарында Каганат футболдук клубунун талаасында 4-чү орунду Чүй командасы, 3-чү орунду Жалал Абад, 2-чи орунду Бишкек, 1-чи орунду болсо Ош командасы алды. Бардык командаларга ийгилик каалайбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетүүдө. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда Жуманасыр Сапанов жана баяндамачы мен Улукбак Топболдум. Кайрадан келирки мелдештерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кыргыз спорттуу YouTube каналынан алыстабаңыздар. Кызыктуу мелдештер, футболдук мелдештер бардыгы бизде. Барыңыздарга чоң рахмат.